Урматтуу мекендештер, кымбаттуу калайык журт. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой тилекке каршы баткен жердебизде коогалаңдуу окуя, курал жылак колдонулган жана кан төгүлөргө алып келген чыр-чатак кайталанды. Кыргыз-тажик чек ара аймактарында болуп өткөн бул куралдуу чыр-чатакта мекендештерибиз курман болду. Бул мекенибиздин чегинде курман болгон мекендештерибиздин үй бүлөсүнө, ата-энелерине жана ага туугандарына терең кайгыруу менен көңүл айтам. Курман болгон бир туугандарыбыз 1 чарчы метр жерди бербей, мекен чегин көздүн карегиндей сактоо деген ыйык милдетти аткарып жатып курман болушту. Жаткан жерлери жайлуу болсун. Курман болгон бир туугандарыбыз 1 чарчы метр жерди бербей, мекен чегин көздүн карегиндей сактоо деген ыйык милдетти аткарып жатып курман болушту. Жаткан жерлери жайлуу болсун. Жараткан бейишинен орун берсин. Алардын үй бүлөлөрү ар тараптан камкордукка алынаарына сөз берем. Урматтуу агайын туугандар, курман болгон ар бир жараныбыз жалпы кыргызстандыктардын сыймыктуу уул кыздары. Ошондуктан эл журтубузга дагы кайрат айтаар элем. Куралдуу кагылыштарда тилекке каршы кырчындай өмүрлөр кыйылбай койбойт экен. Кечеки окуяларды биздин эр жүрөк чек арачыларыбыздын жааган октон жалтанбаган эрдигине, душман мийизин кайтарган баатырлыгына чоң ыраазычылык билдирем. Манас атабыздын каны айланган ар бир азаматыбыз үстөккө босток атылып аткан октон жалтанбай, чек арада артка чегинип бербей, бекем туруп беришти. Мына ушундай эр жигиттерибиз турганда Кыргызстандын аймактык бүтүндүгү бекем сакталат деп ишенем. Бул куралдуу кагылышта жалаң эле биздин жарандарыбыз өлүмгө кериптер болгон жок. Ыкчам маалыматтарга ылайык тажик тараптагы оор жоготууларга учурады. Урматтуу агайын туугандар, өткөн тарыхка көз чаптырсак, чек ара маселеси жөнгө салынбай, жер талашкан учурлардын баары чыр-чатактар менен коштолуп, жоготуулар сөзсүз болгондугуна күбө болобуз. Бирок кандай болгон күндө дагы ата-бабаларыбыздын мурас болуп калган жерибиздин 1 чарчы метр жерин да башкаларга бербейбиз. Улуттук кызыкчылыктарыбызды бекем коргойбуз. Сиздерге белгилүү, Өзбекстан Республикасы менен чек ара тилкелерибиздин баары такталды. Аларды кагазга түшүрүп, тариздөө маселелери гана калды. Ал эми Кыргыз-тажик чек арасын тактоо маселелери дагы деле күн тартибинде турат. Тарых тастыктап келе жаткандай, чек ара маселеси өтө кылдаттыкты, сабырды талап кылган оор маселе. Ошентсе дагы биз Кыргыз-тажик чек арасын ыкчамдатып чечүүгө аракетибизди 1 мүнөт дагы токтотпойбуз. Президент Садыр Жапаровдун Facebook баракчасынан алынды.